Өлкөдөгү урчундуу окуяларды камтыган жаңылыктар программасы түз эфирде өз ишин баштайт. Студияда мен Алмагүл Эркебай кызы кызмат кылам. Амансыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. 20 жылдыктан кийин күйөөсүнүн колунан каза тапкан Айзирек Эралиеванын өлүмү боюнча соттун өкүмү чыкты. Кыргызстандыктар насыя алууга өзүнө өзү тыюу сала алат. Президент мыйзамга кол койду. Оштогу эскилиги жеткен жатакана тибиндеги эски көп кабаттуу үйдүн ордуна ипотекалык турак жайлар курулат. Шашылыш билдирүү. Кыргызстандын Тоолуу райондорунда 4 августка чейин сел кооптуулугу сакталат. Садыр Жапаров Өзбекстандын тышкы иштер министри Бактиёр Саидовду Чолпон Атада кабыл алды. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматынан кабарлашты. Жолугушууда экономика, инвестиция жана маданият жаатында алакаларды бекемдөө жана камбарата бир кесин Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун биргелешип куруу долбоорлорунун алкагында кызматташуу боюнча кеп болду. Мамлекет башчысы бордош элдерди кылымдар бою жалпы тарыхы, маданий жакындыгы жана жалпы баалуулуктары бириктирип келгенин баса белгиледи. Бул контекстте Өзбекстандын тышкы саясий ведомствосунун башчысынын расмий сапары өлкөлөр ортосундагы стратегиялык өнөктөштүктүн жана бир туугандык мамилелердин жогорку деңгээлин дагы бир ачык далили экенин белгиледи. Өз кезегинде Бактиёр Саидов Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин саламын жана каалоолорун өлкө башчыга жеткирди. Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёевдин Кыргызстанга мамлекеттик сапар менен келиши күтүлүүдө. Тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев Кыргызстанга келген Өзбекстандын тышкы иштер министри Бактиёр Саидов менен жолукту. Алар Мирзиёевдин Кыргызстанга мамлекеттик сапарын даярдоо боюнча биргелешкен иш-чаралардын планын бекитишти. Тараптар ошондой эле кыргыз-өзбек кызматташуусун талкуулашып, актуалдуу аймактык жана эл аралык маселелер боюнча пикир алмашты. Саламаттык сактоо министри Эркин Чечейбаев Туркиянын Кыргызстандагы элчиси Мекин Мустафа Кемаль Окем менен жолугушту. Бул тууралуу аталган ведомстводон кабарлашты. Алар саламаттык сактоо тармагындагы кызматташуу боюнча пикир алмашкан. Жолугушууда кыргызстандык бейтаптардын Туркияда акысыз дарылануусу боюнча 2014-жылы түзүлгөн келишимди жандантуу маселеси каралды. Кыргыз тарап Туркия менен биргеликте арыздарды кабыл алуу механизмин уюштурууга даярдыгын билдирди деп айтылат маалыматта. Мындан тышкары трансплантология жаатындагы кызматташтыкты улантуу маселесине өзгөчө көңүл бурулган. Президенттик администрациясынын тапшырмасы менен намыс кодекси иштелип чыкты. Тиешелүү документти Маданият министрлиги коомдук талкууга койду. Анда жаштарга, коомдук ишмерлерге жана элге арналган бирдиктүү моралдык стандарттар жазылган. Акыркы жылдары кыргыз коомунда социалдык жоопкерчилик, өз ара сый-урмат жана мекенге берилгендик сыяктуу түшүнүктөр өзгөчө мааниге ээ болууда. Кыргызстан көп улуттуу жана демократиялык мамлекет катары коомдук жүрүм-турумда мыйзам гана эмес, моралдык жана маданияттык ченемдердин да күчтүү болушуна муктаж деп жазылган документте. Документ улуттук идентификацияны бекемдөөгө, ар бир жарандын ички маданиятын жана коомдук жүрүм-турум этикасын өнүктүрүүгө багытталган. Автоматтык эмес ыктыярдуу жана тарбиялык мүнөздөгү демилге катары каралууда. Садыр Жапаров насыялык маалымат алмашуу жана насыялык бүтүм түзүүгө өзүн-өзү тыюу салууну белгилөө маселелери боюнча мыйзамга кол койду. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматынан кабарлашты. Мыйзамды 25-июнда жогорку кеңеш кабыл алган. Максаты элди финансылык алдамчылыктан коргоо экени айтылган. Мыйзамда төмөнкүлөр каралган. Жаран электрондук мамлекеттик портал аркылуу насыя алууга өзүн-өзү акысыз тыюу сала алат. Маалымат кредиттик бюродон жеткиликтүү болушу керек. Банк жана башка каржы уюмдар насыя алууга тапшырык келгенде бюродон маалымат сурап, эгер тыюу бар болсо, кредит берилбеши зарыл. Бул талаптарды бузуу менен берилген насыялар жараксыз деп табылат. Ош облусунун Өзгөн райондук соту Айзирек Эралиеванын өлүмүнө байланыштуу козголгон кылмыш иши боюнча өкүм чыгарды. Соттун чечими менен маркумдун күйөөсү күнөөлүү деп табылып, 18 жылга эркинен ажыратылды. Мындан сырткары 100 000 сом айып пул салынды. Айыпталуучу кылмыш жаза кодексинин 122-беренесинин
2 бөлүм 3 пункту этиятсыздык менен адам өлтүрүү, 267 беренесинин 1 бөлүм жана 2 бөлүмдөрү, мыйзамсыз ок атуучу курал жаракты, ок-дарларды сактоо жана алып жүрүү боюнча күнөөлүү деп табылды. Райондук соттун маалыматына ылайык өкүм кылмыш жаза кодексинин 77 беренесине ылайык жаза мөөнөттөрү толук кошулуп эсептелип чыгарылды. Айзирек Эралиева 2024 жылдын 26 майында Өзгөн районунун Алга айылында 20 жылдык мектеп мааракесинен кийин каза болгон. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү министрлиги Талас облусуна караштуу Айтматов районунда 28 июлда жааган катуу мөндүрдүн чыгашасы эсептелгенин билдирди. Ага ылайык 769,5 гектар айдоо аянты жабыркаганы аныкталды. Жалпысынан 112 дыйкан чыгашага учурады. Төө бурчак эгилген, талалардагы зыян 54 миллион 648 миң сом. Будайдыкы 71,5 миң сом болду. Жарандык коргонуу комиссиясы акимчиликке жана Шекер айыл өкмөтүнө жабыркагандарга жардам көрсөтүү иштерин уюштурууну тапшырды деп жазылган маалыматта. Буга чейин президенттин Талас облусундагы өкүлү Эрмат Жумаев чыгашага учураган дыйкандар менен жолугуп жардам берилерин убада кылган. Бирок кандай колдоо болорун тактаган эмес. Катуу мөндүр 28 июлда кечки саат 5 чамасына жааган жана Шекер айыл өкмөтүнө караштуу Арча көл менен Кайнар айылдарынын ортосундагы талааны талкалап кеткен. Түндө Ысык көлдүн Тамчы жана Кош көл айылдарын суу каптады. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Көлдүн түндүгүндө жүргөн сел Тамчы айылынын ички жолдорундагы 2 көпүрөнү алып кетип, 2 үйдүн короосун каптаган. Мындан тышкары Кош көл айылында көл жээгине тегилген 30 боз үй, 5 конок үй жана соода күркөлөрүн сел каптаган. Азыр тазалоо иштери жүрүүдө. Ошондой эле нөшөрлөгөн жамгырдан улам сел жүрүп Таңгамал, Балыкчы, Бөкөнбаев, Каракол жолу жабылган. Кыргызстандын Толу райондорунда 4 августка чейин сел кооптуулугу сакталат. Бул туурасында Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. 1 августтан 4 августка чейин аба ырайы улам өзгөрүп турганына, жер-жерлерде нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу Толу жана тоо этектериндеги райондордо сел жүрүшү мүмкүн. Дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү күтүлөт деп билдиришти. Министрлик бейгам болбой коопсуздук эрежелерин сактоого чакырды. Андан сырткары арыктарды тазалап, жээктерин бекемдөөгө чакырып, анын ичине таштанды ыргытпоону эскертти. Селдин жана жамгырдын суулары агып кетиши үчүн үйдүн короо жайдын жанына арык казып коюу зарылдыгын айтышты. Ички аба каттамдардагы билет баалары боюнча жарандардан көп кайрылуу түшкөндүктөн монополияга каршы жөнгө салуу кызматы Кыргызстан аэропорттору жана авиатрафик компания Тезжет Аэрономат Airlines, Асман Airlines, Skyfru компаниялары менен жолугуш өткөрдү. Мекеменин жетекчиси Женалы Орозбаев эң көп арыз Бишкек-Ош багыты боюнча келип түшкөнүн кабар агенттигине билдирди. Анын айтымында бул каттамда билет баасы 3800 сомдон башталып 5900 сомго чейин жетет. Баа орундардын санына жана учуу датасына жараша өзгөрүп турат. Ал айрым учурларда чет элдик сайттарда билеттер 11200 сомдон сатылып жатканы аныкталганын, бирок бул баалар расмий эмес каналдар аркылуу коюлганына токтолду. Орозбаев жарандарга билеттерди авиакомпаниялардын расмий сайттарынан же тиркемелеринен сатып алууну сунуштады. Бул учурда кошумча төлөмдөр болбойт, ошондой эле билет алып саткандарга жана мыйзамсыз баа коюуга каршы чаралар көрүлөт. Монополияга каршы орган авиабилет бааларына мониторинг жүргүзүүнү улантат жана жарандардан шектүү учурларда билдирүүнү суранат дейт ал. Буга чейин жарандык авиация агенттиги да Ош-Бишкек багытындагы кымбат билеттер боюнча түшүндүрмө берген. Аларда билетти авиакомпаниялардын өзүнөн сатып алса арзан болоорун айтышкан. Деген менен билеттердин баасын авиакомпаниялар менен ортомчулар сунуштаган баага салыштырганда болгону 100-150 сомдун тегерегинде айырма болууда. Мисалы, Тезжет компаниясынын расмий сайтында 2 августка карата Ош-Бишкек багыты боюнча билеттин баасы 5980 сомдон башталып 7420 сомго чейин экени көрсөтүлүп турат. Ал эми Bukit KG сайтында бул багыт боюнча билеттердин баасы 5250 сомдон 7420 сомго чейин сатылууда. Такси кызматын мыйзамсыз көрсөткөндөрдү Telegram каналдар аркылуу аныктоо пландалууда. Бул тууралуу Спутник Кыргызстан маалымат борборунда өткөн
Брифингде жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башка башкармалыгынын транспорттук ишмердүүлүктү лицензиялоо жана техникалык көзөмөл бөлүмүнүн башчысы Нурдин Самбаев билдирди. Анын айтымында бул иштер мамлекеттик кызматтар менен биргеликте жүргүзүлөт. Алдын ала маалыматтар боюнча Бишкек шаарына күн сайын 25-30 миңге жакын айдоочу такси катары кирет. Негизинен алар базар жана автобекеттердин жанында кызмат көрсөтүшөт. Лицензиялоо аркылуу бул багыт тартипке келтирилип, канча компания жана айдоочу иштеп жатканы такталат. Жыл аягына чейин бардык компаниялар катталган айдоочулардын саны тууралуу отчет тапшырышы керек болот, деди Самбаев. Ал жүргүзүлгөн иштердин алгачкы жыйынтыктары жыл аягына чейин байкала баштай турганын билдирди. Ошто сапатсыз битум алып келгендер УКМК тарабынан аныкталып иш козголду. Жол курууда колдонулган бул материалдар тиешелүү декларациясы жана катуусу жок алып келинген. Мындай жасалма битумду колдонуу коопсуздук нормаларын бузат. Буга чейин атайын кызмат акыркы 2-3 жылда Ошко Өзбекстандан келген 4000 тонна битум киргизилгенин айтып, жолдордун сапаты текшерилип чыгарын белгилеген. Ошто жол курууда сапатсыз битум киргизилген. УКМК бул материалдарды өлкөгө мыйзамсыз жол менен ташып келген 2 компанияны аныктады. Анда продукциялардын тиешелүү декларациясы жана каттоосу жок болуп чыккан. Учурда аталган компанияларга тиешелүү битум чуңкурлары мөөрлөнүп бекитилген. Мындай жасалма битумду колдонуу жол курууда коопсуздук нормаларына таасир этери эскертилет. Бишкекте жүргүзүлүп аткан текшерүү иштери салынып аткан жолдордун сапаты боюнча бизде да жүргүзүлөт. Азыр биз биздин областта, Баткен областында, Жалал-Абад областында жалпысынан 27 битумдуу яма бар экен. Ошонун ичинен 13 бизде экен, туурабы? Ошолордун баарынан тең отборлорду алдык, экспертизага жөнөтүлдү анын баары. Буга чейин Оштого курулуп жаткан жолдордун абалы жана коңшу Өзбекстандан кирип жаткан сапатсыз битумдар боюнча маселе козголгон. Анда атайын кызматтын Оштогу башкармалыгынын башчысы жакында жолдордун сапаты текшерилип чыгарын эскерткен. Ал акыркы 2-3 жылдын ичинде Өзбекстандан 4000ге жакын битум келгенин белгилеп, бул көлөм кайда жумшалганын текшерүүдө деп белгилеген. Бирок бизде маалымат бар, өтө чоң количестводо эмес, бирок Өзбекстандан дагы жанагы составында парафиндин процентный эмеси соотношениясы көп болгон сапатсыз битум келип атат деген маалымат бар. Силерде бар ошондой маалымат? Өзбекстандан албаганыбыз менен, бирок мынакей ошол эле Нурлан Чолпонбаевден маалымат алсаңыздар, ошол Өзбекстандан келген мынакей акыркы 2-3 жылдын ичинде 4000ге жакын тонна. Облуста быйылкы жылы жалпы 300 чакырымдан ашуун жол жасалууда. Аларга жол курууда колдонулган битумдар Казакстан жана Россия өлкөлөрүнөн келет. Атайын кызмат койгон талаптан кийин жол департаменти текшерүү ишин дагы баштаган. Булар битумдарды Казакстандан жана Россиядан алышат деп айтканбыз. Сертификациясы менен, жердин шайкештиги менен, бит бар лабораториясы менен сунуштардан чалышат. Бул жөнүндө биз ошол чогулуштан кийин эле келип катты бердик, Кыргыз автотүштүккө бердик. Ушуга байланыштуу тест көрүштөргө бөгөт коюп, чаралар күчөтүү максатында деп бизде мындай эме катталган эмес экен. Өзбекстандан биздикилер контрабанда боюнча битум албайт. Битумду тендер менен ошол Казакстандан да алып, анан Россиядан. Негизи Россиянын битумдарын алыш тендер менен шарттанышып, башка битум алышпайт. Ал эми жол салуу жумуштарын аткарган Кыргыз автожол түштүк ишканасы бул жылы 9500 тонна битум алуу планын бекиткен. Бүгүнкү күндө анын 7100 тоннасы сатып алынып, иштетилген. Аларды сатып алууда жана колдонууда коопсуздук талаптары катуусу көзөмөлгө алынып каралат дешет. Анан битум Өзбекстан өлкөсүнөн же башка жол жактардан, булактардан бизге контрабандалык жол менен битумдар сатылып алынбайт. Бардык алынган битумдардын түзүлгөн келишимдери бар, баягы товар транспорттун накладной документтери бар, тастыкталган атайын комиссиянын түзүлүп, ошонун негизинде битумдар кабыл алынат. Анан биздин ямалардагы кирген чыккан битумдардын дагы эсеби атайын учет менен жүргүзүлөт да. Бизде андай контрабандалык негизде кирген битумдардын эмеси жок.
Буга чейин УКМК Бишкек шаарындагы жол оңдоо иштеринин сапаты боюнча текшерүүнү баштаган. Анда 2025-жылы шаардагы жолдорду оңдоого 5 миллиард сомго жакын каражат каралган. УКМКнын билдирүүсүндө мындай ири көлөмдөгү каржылоо сапат жана ачыктык боюнча өзгөчө көзөмөлдү талап кылары баса белгиленген. Алмагүл Эркебай кызы, Маруф Шакиров, Ош ТВ. Оштогу эскилиги жеткен көп кабаттуу үйдүн ордуна ипотекалык турак жайлар салынат. Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев Салиева көчөсүндөгү номер 8-10 жатакана тибиндеги эски көп кабаттуу үйдүн жашоочулары менен жолугушту. 120 батирден турган бул үйдүн жашоочулары турак жай эскирип, жашоо шарттары начар экенин билдиришти. Ош шаарынын мэри кезектеги таңкы рейдти кыдыруусун Манас Ата аймактык башкармалыгындагы Касымбеков көчөсүнөн баштады. Ал жерде аталган көчөдөгү номер 5 көп кабаттуу үйүнүн айланасын иретке келтирүү, инфратүзүмүн оңдоо боюнча көйгөйлүү маселелер айтылды. Жашоочулар менен жолугуп айтылган маселелер боюнча тиешелүү кызматтарга тапшырмаларды берди. Мына эки чекесине лоток коебуз, так, сууну Касымбеков алып чыгабыз. Суусун мына турба эме лоток алып чыгып, жолго алып чыгып коюш керек. И асфальт төшөйбүз, мына асфальт төшөйбүз. Так, Эмжуко. Сен ушу жердеги үйлөр менен баары менен сүйлөшүп, 50-ге 50 фасадтарын оңдойбуз. Ооба. Ооба. Шаарда жаңы эс алуу багы пайда болот. Касымбеков көчөсүнүн бойлой жайгашкан жекелик каналынын жээги мыйзамсыз курулуштардан тазаланып бүткөн соң, бул жерде жаңы жашыл аймак жана эс алуу багы курулат. Терминалга чейин бошодосуңар. Могу же сквер болот. Фонтан, парк, скамейка. То есть эмне демала турган эмелер болот. Эс алууга байланыштуу баркаут, эме, отургучтар, фонтан, горка. То есть что необходимо для парка, для сквера, баарын жасашыбыз керек. Ал жер как раз сервистин жери кирип кетти. Ребята, мен силерге бир нерсени айтып коеюн. Азыр мондай шанс никогда не будет. Никогда не будет. Азыр как раз мына жол бүтүп атат, жол менен бөтөрүп бүтүрүп алышыбыз керек. Завтра поздно будет. Эртең мына асфальтты басып, асфальтты, тротуарларын бүтүрүп, эмелерин тетиги разметкаларын чыйып койгондон кийин мына поздно болот. Азыр момент как раз. Сегодня мы должны начать все. Кара мына бүт мусорда, кара все полностью санитария. Мына суда алып турат экен, паркка эметипчи. Паркка да как раз эмеге сонун экен. Ооба. Решетканы коюп, татнага кылып сон жасап коебуз. Түшүндүңөрбү? Ушул жерди тетиги азыр барып көрөбүз. Разаковдан баштап эмеге терминалга чейин полный сквер. Понятно? Катуураак иштейсиз. Азыр бардыгыбыз жумуштарды бүтүрүп, чай-пай ичип алып, кайтып жерге келебиз. И все полностью работает. Жаңы парк Разаков көчөсүнөн башталып, каналдын жээгин бойлой жайгашат. Учурда шаардык архитектура жана муниципалдык менчик башкармалыгы жеринде иштеп, долбоорду даярдап жатышат. Мынакей Ош шаарына кирип Разакова менен Касымбекованын кесилишинде турабыз деген жер ушул жер. Мындан центр жер жок да. Ошон үчүн биз азыр тетиги Разаковадан баштап ушул жерде, мына жерде каналдын боюн до конца эмеге чейин, жанагы терминалга чейин полный зеленый зона кылышыбыз керек. Сквер кылышыбыз керек, татнагай кылып, парк кылыш керек. Вот ошондо кайсы жердесиң десе, ХБКда парктамын дейсиң да. Кайсы жердемин десе, мен ХБКда сквердемин дейсиң. Ана ошондо могу жерден Оштун көркү ачылат. Мына карачы, ушу мусор, карада кругом антисанитария, мусор, эч кандай мыйзамдуулук жок. Ошто только по понятиям живут. Ким акчасы болсо басып алмай, кимдин бийлиги болсо басып алмай, ким черный болсо басып алмай, беззаконие. По понятиям живут. По понятиям. Мыйзам деген болуш керек да, балдар. Мыйзам деген болуш керек. Замирек Пашевич.
Мен ошону бир нерсени байкадым да, Жылдызбек. Ошто только по понятиям живут. Ким акчасы болсо, бар басып алат экен. Чорный болсо басып алат, бийлик болсо басып алат, акчасы болсо басып алат. Мыйзам деген болуш керек да. Салиева көчөсүндөгү номер 8, номер 10 жатакана тибиндеги эски көп кабаттуу үйдүн жашоочулары менен жолугуп, маселелерин укту. Ал жайда 120 батирден турган бул үйдүн жашоочулары турак жай эскирип, жашоо шарттары начарлап кеткендигин билдиришти. Мэриядан жаңы үй куруп берүүнү суранышты. Кругом эле бардак экен. Кругом бардак да. Бул жерде жалаң жөө качкандар жашайт экен. Жөө качканда да аркасын карабай качкан экен. Бир тупак эгип коюп болсуңар кара. Вообще су жок, көгөрбөй турупта. Мына колубуз менен түндө ачып челек менен күйүп атабыз. Бул жерде дейм. Качканда да аркасын карабай качканда. Мону өзүңөр тазалап койсоңор болбойбу, кызым? Карачы, карындашым. Мону тазалай бербейсиңер өзүңөр. Тазалык мисалы вообще келбейт. Причем тазалык, силер өзүңөр тазалап, тазалап айтат. Кана шыпырткан кана. Адам ушу жерге мына детский площадка кылып берсе. Кусок үзүп жасай бериш керек да. Быйыл, допустим, могу доор менен 2-3 дуорду, на следующий год 2-3 дуорду кошуп жасай беришибиз керек да. Могу кайсы көчө болуп калды? Салиева, жана Салиева кайтып чыктык, а. Үйлөрүң тазалап, багы, гүлтик, эштери шыпыргыла, карагыла болду. Биз азыр асфальтын жасап беребиз, латуан карап беребиз. Ошону кылып берсеңиз калган биздер. Мына атын ким? Жаннат. Жаннат, көрөсүң мына. Эртең мен латуан коюп берем, асфальтын басып ошол эле акыбал. Карабайсыңар силерчи. Сөз берем. Кара. Жалаң жөө качкандар жашайт экен. Качканда аркасын карабай качкандар экен. Бир киши жууп тазалап койсоңор болот да. Айтсаң да тил албайт. Бири-бириңерге шылтабысыңар. Мэр муниципалдык ипотекалык компаниянын жетекчисине тапшырма берип, жаңы көп кабаттуу үйдүн долбоорун даярдоону жана курулуш иштерин жакынкы арада баштоону тапшырды. Так, сизге 2 домдон тең старший шайлар батпаттан документтерди өткөрүп берип, сразу бир снос ишин баштап, бүтүрүп проект даяр курулушту башташыбыз керек. Макулсуңарбы? Мына бүгүнкү күндө биздин өзүбүздүн компания менен МИП менен ушул нерсени ишке ашырып берем деп атат. Мен ойлойм баардыгыңыздар колдоп бересиз деп. Анан баягындай нерсе болбош керек. Эжекелер бүгүн могу жерде сүрөшүп кетти, эртең нерсе аркага кайтып кетти деген нерсе болбош керек. Тезирээк бүтүрүп алганыбыз жакшы. Мэр өзү келип сөз берип, сиздер менен ишке ашырабыз деп аткандан кийин ушул нерсени пайдаланып калышыбыз керек баардыгыбыз. Ушинтип биздин садарды сындырбай келгенге балам. Ишиң оңсалсын, жараткан өзү жар болсун. Жаман ордон, жаман сөздөн бөйдө кылсын сактасын. Эл аман болсун, эл ичинде өзүм окшогон кыргызымдын эр азамат жигиттери Кудай өзү колдосун. Сүлүүлөрүбүз ак ниет үйлөр болуп, жакшынака курулуштары бүтүп, тойлорду насип кылып, Кыргызстан өзүбүздө өнү өсүп жатырган шаалар. Келечек базарынын соодагерлерине орундуктар бөлүштүрүлүүдө. Бекмамат Осмонов көчөсүндө курулган жибек жолу жаңы базарынан учурда Келечек соода борборунун ушул саатка караганда 150ден ашык соодагер орундуктарды алды. Калгандары кезеги менен тизмеге ылайык такталып берилип жатат. Патенти бар жана салык кызматына катталган жалпы 382 соодагердин тизмеси салык кызматы жана Келечек базарынын администрациясы тарабынан аныкталган. Арендага алган соодагерлерге 2 күндөн бери 150ден ашык местага жайгаштырдым. Бардыгынын өздөрүнүн местасына жайгашып атышат. Өзүм лично текшерип атам. Ар биринин мондай талону болот. Фамилиясы, аты, ИНН, телефон, паспортные данные. Бардыгы өз контейнерине жайлашып атат. Ар биринин өзүнүн местасы бар. Жанакындай местаны албай калдык, местаны бирөө алып коюптур деген сөз бул негизи туура эмес. Если контейнерде замок турган болсо, аны биз өзүбүз администрация койгонбуз. Ал замокты биз өзүбүз чыгарып беребиз. Могул талондун негизинде өзүм текшерип, ошол соодагерге ошол ордун бошотуруп берип атам.
Кыргызстанда эттин басына белгисиз мөөнөткө мамлекеттик көзөмөл киргизилет. Бул тууралуу Суу ресурстары айыл чарба жана кайра иштетүү министрлигинен билдиришти. Максаты эттин басынын өсүүнө жол бербөө, малды чек арадан алып кирүү, алып чыгууну көзөмөлдөө жана экспорттоого сандык чектөө киргизүү. Анын алкагында тиешелүү кызматтарга өлкө аймагында эттин басына үзгүлтүксүз мониторинг жүргүзүү, аткезчилик менен күрөшүү боюнча конкреттүү тапшырмалар коюлганы кошумчаланды. Ушул жана башка маалыматтарды Ош ТВ телеканалынын социалдык баракчаларынан дагы күзөтсөңүздөр болот. Мен сиздер менен коштошом. Алдыда дүйнө жаңылыктары бар.